Мына өзүңүздөргө белгилегендей, биз таза сууну чечүүнүн этап бөлгөнбүз. Быйыл 3-чү этабы. Бул 3-чү этабы дегенде былтыр биз 24 000 кубтук резервуар курганын ал өзүн актады. Өзүнүн ошо чындап эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошон үчүн биз 3-чү этапка киргизгенбиз. Дагы быйыл ушул 24 000 кубтук дагы резервуар куруу максатыда. Бул жерге резервуар куруунун өзгөчөлүгү бул насос станциясы менен курулат. Эмне үчүн дегенде былтыркы резервуар шаардын бордук бөлүгүндө иштеген болсо, бул резервуар шаардын ошол көрүп атпайбызбы, жаан-жачын суунун басымы төмөндөп, кээ бир бийик географиялык жактан бийик жайгашкан үйлөргө суунун басымы түшүп кетип атпадыбы? Ошон үчүн 3-чү этапта биз ушуна киргизгенбиз. Себеп дегенде азыр көрүп атасыз, АТР реформа негизинде шаарга 2 чоң айыл өкмөт кошулду. Бул сөзсүз түрдө суунун бизде муктаждык дагы көбөйдү. Ошон үчүн 3-чү этапта ушуну биз негизги баягы сууну чечүү жолдорун таза суу программасына киргизгенбиз. Кудай буйрса 4-чү этапта бар. Анда биз кудай буйрса 2025-жылга ал шаардын Жапалак, Мейлкан, шаардын четинде Озгур, Дача сыяктуу дачаларыбыз бар. Тюльпан, Солнышко деген дачаларыбыз бар. Ошол жакка ал 4-чү этап болуп кетет.